Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, замандаштар. Баарыңыздарды айлардын султаны болгон Рамазан айы менен куттуктайм. Себеби бул Рамазан айы айлардын султаны. Бул Рамазан айында биз адамзат, мусулман жандар кандай жакшылык иш кылсак ал эселеп кабыл боло турган ай. Ошондуктан баарыңыздарды ушул айга, Рамазан айына Аллах Таала амандыкта жеткизгендигине чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Себеби былтыркы Рамазан айынан быйылкы Рамазан айына канчалаган биздин замандаштарыбыз, мекендештерибиз, жакындарыбыз жетпей калды. Алар кандайдыр бир себептер менен балким бир дартка чалдыгып, балким бир кырсыкка кабылып, күтүүсүз өткөн өмүрлөр болду. Ошондуктан ошолордун катарында сизди бизди кылбагандыгына, биз ошолордун катарында болуп калбагандыгыбызга биз чексиз шүгүр айтайлы. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биз бул келген бир жашоо аламда шүгүрчүлүк менен жашашырга чакырам сиздердин мекендешиңиздер катары. Ал эми биз бүгүн ушул айда бир адамды ооз ачырып, бир ифтарлыкта бир курсагын тойгузуу канчалык сооп экендигин, сооптуу болот экендигин 14 кылым мурда жашап өткөн биздин сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистеринде 14 кылымда жашап келет. Андыктан ушул хадиске, ушундай сүннөткө моюн сунуп биз ифтарлыкты уюштуруп, 100гө жакын адамдардын башын бириктирип, бул жерде дагы бир курсагы тоюнуп турган адамдарды эмес, чыныгы муктаждыкта турган, ушул басып жүрүп баспай калган, буттары баспай калган, мындай бир бүгүнкүчө биздин сөз менен айтканда мүмкүнчүлүгү чектелген деген сөздөр айтылат. Ушундай бир мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарды чакырып, ошолордун курсагын тойгузуп, ошолордун батасын алуу аракетин жасадык. Аллах Таала кабыл кылган болсун. Бирок мен бул жерден бир нерсени айткым келет. Ушул демөөрчүлүк кылып, ушундай бир биз менен сапарда, сооптуу сапарда бирге болгон мекендештер, сиздерге аябай терең ыраазычылык, рахмат. Бизди ушу татыктуу көпүрө катары көрүп, ишеним артып тургандыгыңыздар үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Анткени себеби ишеним бар жерде ийгилик бар деп коет. Ошон үчүн ушундай сапарыбыз байсалдуу болсун. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген деген сөздүгү мен ушундай айткым келет. Мүмкүнчүлүгү чектелген десе бир адамдардын буту баспай тургандыгын, кулагы укпаган, көзү көрбөгөн адамды мүмкүнчүлүгү чектелген деп мен кимдир бирөөлөр эсептесе, мен эсептебейм. Себеби ошондой мүмкүнчүлүгү мындай бир буту баса албай турганы болгону менен, балким көзү көрбөй аткан болгону менен акылы тунук инсандар бар. Туура акыл чыккан, жакшы кеңеш берген, сонун биздин отурган ордунда дагы көзү көрбөй отурса да акылын айткан аталар бар, энелер бар, эжелер бар. Бирок мүмкүнчүлүк чектелген, акылына мүмкүнчүлүк чектелгендер бар бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ошол басып туруп 12 мүчөсү түгөл, бирок акылы кем, акылынан мүмкүнчүлүк чектелгендер бар. Муну аябай баса белгилеп айткым келет. Ал акылынан чектелгендер кандай? Бүгүн ооруп жаткан адамдарды алдоого алып качып жүргөндөр бар, алдап аткандар бар. Ошол мүмкүнчүлүк чектелген деп эсептейм. Ушундай акыбалда адамдар бар. Бүгүнкү күндө замандаштарыбыз өмүр менен өлүмдүн ортосунда турган адамдардын дагы акысын жеп кеткендер бар. Ошондой кыйналаган адамдардын эми мен бул нерсе менен орозо күнүндө бир акарат келтиргенден алыспын. Ошондуктан бул жерде мүмкүнчүлүк чектелген деген сөздү мен мүмкүн болсо бардыгыңыздарга айткым келет. Балким бул нерсе ошол мекендештерге оор тиет. Ошон үчүн баарыбыз Кудай астында бирдейбиз. Баарыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Кече күнү келип берген мекендештер, кызмат кылып бергендер, жалпыңыздарга жараткан ыраазы болсун. Аллах Таала эмдиги жылкы Рамазан айына дагы аман эсен жетишибизди жараткан насип кылсын. Оору сыркоодон алыс, кырсыктан алыс. Кудай буйруса үй бүлөбүз менен түгөл эсен аман орозого жетейли, Рамазанга жетейли. Жеткенде дагы ошол Рамазанда ушул орозо тутууну жараткан ден соолукка мүмкүнчүлүк берип, ошол орозо тутканга мүмкүнчүлүк беришликти жараткан насип кылсын деп тилейли. Жүрөгүңүздөрдө ыйман, тынчтык болсун. Ооруп аткандар болсо, ооруп аткандардын ден соолугуна жакшырышын насип кылсын Аллах Таала. Кимде ким балалуу боло албай жүрсө, балалуу болушун насип кылсын. Кимде ким үйгө жетпей жүрсө, үйлүү болушун насип кылсын. Кимде ким эмнеге ниет кылып аткан болсок, Аллах Таала кадыр зат, Аллах ушу тилек, үмүт, ниеттерди кабыл кылсын. Бул келген жашоодо баарыбыз конокпуз. Сыйлашып жүрүп өтөлү. Баарыңыздарга амандык тилейм. Бар болуңуздар. يا نور الهلال
أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم. Урматтуу аталар, апалар, кош келипсиздер бүгүнкү оз ачуу аземине. Мына оз ачууга дагы 1 мүнөт убакыт бар. Пайгамбарыбыз Расул саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла Таала мушу орозонун күнү асман эшиктерин ачып коет. Орозодон башка күндөр андай эмес дейт да. Ушул болушунча бата кылып, дуа кылып, каалоо тилек тилесек, ушул бүгүнкү күнү орозо чыкканга чейинки убакыт кабыл боло турган убакыт экен. 1 мүнөт болсо дагы ушул бар муктаждыгыбызды Кудай Тааладан сурайлы. Ана мындай дүйнө сөзү менен оз ачар убагында сүйлөп отурган өзү да кичине туура эмес болуп калат. Бизди мына ушу беришен байкелерибиз бүгүнкү күнү сиз биздерди чакырып оз ачырып атат. Алла Таала ошолорго тилеген тилектерини, жакшы ниеттерини берген болсун. Пайгамбарыбыз Расул саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Ман фаттара саиман кана лаху мислу ажрихи гайра аннаху ла янқусу мин ажри саими шай'ан." Кайсы бир адам бирөөлөрдү оз ачырган болсо, ошо орозо кармаган адамдын соогундай сооп алат дейт. 1 ай орозо кармады деген соопты алат. Азыр мисалы мына жерде бир 50-60 отурган болсок, 50-60 адамдын сообу ошо оз ачырган адамга кемейтилбестен сообу толук берилет дейт. Кудай Таалам ошондой соопторду кабыл кылган болсун. Мына эмесе азыр оз ачар убактыбыз болуп калды. Мен ниетин айтам, бардыгыңыздар жакшы тилек дуалар менен ошо оз ачырган адамга дагы жакшы дуаларды, жакшы ниеттерди, тилектерди кылып оз ачабыз буюрса. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма лака сумту ва бика аманту ва алайка таваккалту ала ризкика афтарту. Аллахумма лака сумна ва алайка таваккална ва ала ризкика афтарна бирахматка я архамар рахимин. Оз ача бериңиздер. Аллах кабыл кылсын. رمضان Hazır ошол бизге ниет кылып дуа кылган Ражап мырза ошо кайрымдуу бол, кайрымдуулук фондунун жетекчисинин орун басары, башында турган адамдардын бири. Көп рахмат сиздерге. Фондун башында туруп жакшы боорукерлик иштерди улантып келатасыздар. Көп болуп. Дагы бир жолу ушул оз ачарга демөчүлүк кылган, коопсуздук кылган, кайрымдуулук колдон сулган адамдарга биз рахмат айтабыз, дуа кылабыз. Орозоңуздар кабыл болсун, урматтуу биздин ардактуу коноктор. Менин атым Сабыр Абдумомунов. Ушул кайрымдуулук фонду азыр азаматка жардам берип, медиа жагын жандантып жардам берип аткан учурубуз. Бул жерде мына сиздердин катарыңызда отуруп айтылган сиздердин бүт элдерден келген кагаз иштерин аткарып, азыр ушул Азамат Байматов таласып барган эле көп ашык жабылып калып келе албай калды. Андай кечирим сурап сиздерге салам жолдоп атат. Орозоңуздар кабыл болсун деп сиздерге дуа кылып атат. Советтин иши экен, карыжы калың жаап, азыр ашуулар жаап. Анда ушул алдыңыздарга барганда сызып отуруңуздар. Расмий бөлүгүндө кабыл тилек айтам дегендер болсо, мага белги берип койсоңуздар, мен микрофонду алып барып сиздерге мүмкүнчүлүк беребиз. رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. Азыр эми ушул жерде бир достору отурат. Кайрымдуулук фонду акыркы учурда
көптөгөн биздин мекендештерди ушул Кыргызстандагы медицинанын күчү жетпей органдарын алмаштыруу учурунда адамдар ушул жол таба албай кандайдыр бир алдамчыларга кабылып жаткан учурда ушул Кайрымдуу фонду өз инициативасын көтөрүп чыгып Индия жергесинен өзүнүн өкүлүн дайындаганга жетишиптир. Жана 5 клиника менен келишим түзүп, расмий келишим түзүп, бүгүнкү күндө 230 адам ошол экинчи жол өтүнүн алып, айрып келип отурат. Андан сырткары дагы көптөгөн адамдар ошол башка илдеттери же болбосо дагы башка Кыргызстан ичинде, Орусияга жана башка жерлерде дарыланууга ушул Кайрымдуу Бол фондунун уюштуруусу менен анын ушул азаматтын барып кабар алып чыгарган видеолордун негизинде акчалар жыйылып ошол элди уюштуруп иштерин жүргүзүп келет. Дагы бир белгилеп кетейин, ушул Азамат Байматов бүгүнкү кечеге аябай аракет кылды, бирок ошол табибаттын себебинен бул жакка өтө албай калды, Таласка кеткен эле жума күнү. Бирок ошондой болсо да сиздер менен салам айтып татууланып, биз ага сүрөтүн жөнөтүп атабыз. Сиздерге чоң рахмат атам, ушул биздин чакырууну кабыл алып келе бергениңиздер үчүн. Анан ошондон сырткары Кайрымдуу фонду мындан аркы ишин дагы күчтөндүрүп, буга чейинки кылган бир жакшы самалы бар. Бул ушул социалдык жактан кыйналып турган биздин аябай жакшы адамдарыбызга турак жай куруп берүү демилгеси башталган буга чейин эле. 4 үй бүлөгө берилген, мен туура айттым. Эчбек 4 үй бүлөгө алган. 27 адам үйлүү болгон. Кечирип койгула. 27 адам үй бүлө үйлүү болгон. Бул деген бир министрликтин иши менен де барабар деп ойлойм да. Анан мунун баардыгы ошол Кыргыздын боорукер адамдары, биздин мекендештер, чет жакта иштеп жүргөн адамдар, кичинеден болсо дагы кээ бири чоңураактан болсо дагы акчаларды топтоп, ушул өзүнүн кудуретин көргөзүп, бул биримдик, бул ынтымак жана аны уюштуруп аткан Азамат Байматовдун ушул фонду бүгүнкү күндө мен да азыр жардам берип атам. Мен таанысаңыздар керек, журналистмин, Азаттыктын иштешип жүрөм, Данисте деген проект. Жүйек канча жыл болду? 6 жыл болду. Как раз уулумуз ошо жаңы төрөгөн болчу. Ушул Азаттыкка чыгып, элге районунда акча топтоп, анан Азамат ушул Кайрымдуу фондусу акча топтоп, биринчи үйлөрдүн ээси болгонсуз. Эң бактуу үйлөрдүн бири. Анда мен азыр ушул жерде Жибекке сөз берсем, бир аз ушул элдерге сиздер суроо берсеңиздер да болот бул жердечи. Кандай болуп да, үчүнчү жолу берилген. Анда Азим эже сизге берейин сөздү. Биринчи сизге берилген. Туткан орозоңор кабыл болсун. Тилеген тилеңерге кабыл кылсын Кудайым эмнени тилесиңер. Мен фонддун эң алгачкысымын. Элдин баары билет болуш керек. Байке сен жаңылып кетти, кечирим сурайм ага. Мен эң биринчи Азамат мага келгенде Азамат бир эле болчу. Бир эле Азамат болчу. Азыр канча колу узарды. Элге чоң рахмат. Главное Азамат Өкө, биринчи мен үйүм башталган Азамат Өкөсү эле болчубуз. 2016 балам 2016 болчу мен үйүм салганы. Балам кичке кезде бешикте жатканда келди эле. Азамат ошондон көрүп, андан мурун мен квартирада тургам. 3000 төлөп, квартирада жүрүп, анан Азамат үй салып бергенен менге 100% жашоом оңолду десем жаңылышпайм. Азыр Кудайга шүгүр, балам 2 класс. Ошо үйдө жашап атам. Мана Салам Аликте. Салам Алик конушунда ошо жакка салганбыз. Эң биринчиден болуп мигранттар
жардам бердигиң. Ушулга элиме Кудайыма шүгүр. Азыр жашоом кыйла жакшы, ден соолугум жакшы. Фонд боюнча айтсак, колу жакшы узалды, жакшы ийгиликтер көп кишинин соолугуна калды. 27 индивалидти үйлүү кылды. Андан тышкары дагы Индияга алып келип атат, алардын соолугуна калып атат. Чоң ийгилик фондко. Силерге да рахмат. Колдоп, Азаматты жаңылыштабай колдоп кеткениңе Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнөдө бактылуу болгула. Мына мен жанымда турган эже, мен жашоом кандай экенин 5 колдой билет. Квартирада жүргөндө дагы башты мен энем. Бүгүнкү кармаган орозоңор кабыл болсун. Эки дүйнөдө бактылуу болгула. Фонд дагы чоңоё бергиле. Дагы узак бирок колуңар узак эбесин. Чоң рахмат ушу бүгүнкү жыйынды уюштуруп койгонго, чакырып койгонго. Өтө ыраазымын. Көрүп алып сүйүнүп атам мен. Рахмат. Азаматтын өмүрү узун болсун. Фонддун жааматы мына молдоке отурат. Кара Жапондоке Жылдыз баары жааматы турат. Ден соолук берсин ошолорго. Бакыт эки дүйнөдө бактылуу болсун, бактылуу болсун. Кудайым тилеген тилектерин кабыл кылсын. Жүрөгүм кысылып кетти. Толкундан атам чоң рахмат. Шу каякта жүрсөк башыбызды бириктирип фонддун деле үйүнү болгон аябай түшү бөлөктүн, түндү бөлөктүн түшү бөлөк турбай үйлүү болгон бирибизди деле карабай калдык. Ар ким өз оокаты менен. Чоң рахмат ушу. Азыр фондду үй салып бергенден аябай жашообуз өзгөрүлдү. Билбейм, 27-си меники аябай өзгөрүлдү. 100% өзгөрүлдү десем болот. Жакшы. Кудайга шүгүр. Бүгүн балам келбей калды. Мектепте болуп калды. Чоң рахмат ошо. Ошо белектин атынан дагы элге таазим кылам. Рахмат. Азаматка келген, башка күндөргө рахмат. Аябай бактылуу болдуңуз, бактылуу. Акчоо, бешке чыккан, бешке көрсөдү. Баарыңарга рахмат. Адышы, мен да бактылуу жок. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Кош келдиңиздер. Ушул жерде ооз ачып, даамсыз отурган жалпы момун мусулман бир туугандар, тамагыңыздар таттуу болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жана ушул ооз ачууну ифтарлыкты уюштурган ушул жерде жалпы Азамат Байматовдун кайрымдуулук фондунун жамаатына жана ошого демөөрчү болгон Мелбек, Талан баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылыкты насип эткен болсун. Канча соо иш кылган болсоңор, ушу кылган соо иштериңер Аллахтан кабыл болсун. Эки дүйнө бактылыгыңыздар, өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолугуңуздар чың болсун. Бөлө кырсы кайрылган сактасын, кур дооматтан сактасын, жалган жалаадан сактасын. Жараткан Алла Таалам билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллах Таалам баарыбызды бул жашоодо бактылуулугун берсин, акыретте бейиштикти кылсын баарыбызды. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Ушуну жетектеп барган сизге да рахмат. Кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматовдун ар дайым жолу шытыр болсун. Шартка байланыштуу жолдун немесинен келе албай калыптыр. Биз аны менен дайыма сыймыктанабыз. Кылган баардык жакшылыктары кабыл болсун. Чоң рахмат. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Таала кармаган орозоңуздарга кабыл кылган болсун.
Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytadi: "Oma halaqtan jinse illa liya'budun." Men jin men insanды özüme ibadat kılış üçün gana jarattım deydi. Allah subhanahu wa ta'ala ibadat kılsak жақсы болот. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem hadisinin mazmununda aytadi: "Кайсы insan жақсылыкка жарашкан болсо, ал менин ümmetimдин эң туу чокусу" дейт. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem ушундай адеп акылыкты котмозду жана бизге көптөгөн насааттарын айткан. Şu насааттардан бири Азамат байкебизге Аллах Таала разы болсун. Канчалаган адамды үйлүү кылды, жайлуу кылды. Аллах субхана таала бул ишкиден Аллах Таала ишине берекелүү кылсын, жакшылык берсин. Жана ушул жерде отуруп турган мусулман бир туугандарга ооруп жаткан мусулман бир тууган Аллах Таала берекесин берсин. Ден соолугуна, өмүрүнө береке берсин, үй бүлөлөрүнө береке берсин. Аллах субхана таала кыжалат болбоңуздар. Кыямат күнү Аллах Таала айтат: "Kim meni oruq bersem oşoğa şükür kıla turmasa, men kıyamat günü özüm belegimi berem" deydi. İnşallah sizler kızalat bolboңуздар. Men andayman, men butum iştebeyt, men akılım iştebeyt, menin kolum iştebeyt değengizler. Allah subhanahu taala sizni süygön üçün gana orunu beredi. Allah Taala sizni süygön üçün oru berdi. Firavun aleyhinanı bileriz. Firavun bir de oruğan emes. Firavun bir de oruğan emes. Bir de kızalatçılık bolğan emes yaşosunda. Allah Taala kabırın жерге кабыл кылбай койгон. Биз да иншалла бардыгыбыз ооруп жатабыз. Оорубузга Аллах Таала шифа берет. Жана биз сабырдуу болушубуз керек. Аллах Таала сабырды берет иншалла. Аллах Таала ооруну берет. Ооруну да берген Алла, шифасын да берген Алла. Аллах субхана таала ушундай зат туугандар. Эч кызаратпа, Аллах Таала чечип берип жатат. Ушундай инсандарыбызды Аллах Таала чыгарып жатат. Биз да иншалла ошого аракет кылып, мусулмандын Kur'an'ı dua deyip, barız birizge dua kılalı. Jana inşallah, uşul жерде den soluğu бар oturgan musulman bir tuğanlar, biz den soluğu жоқ adamlarga жардам berişimiz gerek. Bizge bul mildet. Ar biriz, 1 so'm bolsun, 2 so'm bolsun, qanday jardam bolsun, but menen bolsun, aparıp, alıp kelip, je bolmasa bir tanış bolsa, alıp kelgenge Allah subhanahu taala sizdin işingizge jеңилдик kılat. Siz qaydigeri qarap koysanız, Allah subhanahu taala bizim ошол жакындарыбыздан жанагасы өзүбүздөн да ошондой чыгарып коет да. Ошон үчүн бир инсанды көрдүңүзбү, жакшылыкка чакырыңыз. Жакшылыкка да жардам бере бериңиздер. Иншалла Аллах субхана таала бул нерсени кайтарбайт. Аллах субхана таала бардыгын көрүп туручу. Аллах субхана ушундай зат. Караңыздар, Айып алейхиссаламда канчалаган ооруду, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда канчалаган ооруду. Бирок Аллах субхана таала ошолорго шифа берди. Пайгамбар канча азыр биз тоя жеп атабыз. Пайгамбар тоя жеген эмес туугандар. Башына ичине 3 таш байлап жабылган. Неге? Эңкейгенде ашказан жабыш калбаш үчүн. Азыр биздин курса алхамдулилlah. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менет кылгандан биздин уламалар, биздин ата бабабыз, мен тайтам айтчу эле. Тайтам Немеде мүмкүрдө жума окуучу келе да. СССР маанда мүмкүнчүлүк бербейт экен алмалдачы. Мүмкүрдө жума окуп, жума хутбасын окуп, 2 адамды нарака коюп койчу экенлер. Эй, силер карап тургула. Бизди келип ошол немеге саясаттын адамдары бизди келип кыйнабасын деп. Азыр алхамдулилlah бардык жерде мечиттер бар. Жада калса намаз окуйм десеңиз, мындай чайканаларда дагы намазхана кылып коюптур. Арада Аллах субхана таала бизге кандай берди? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көзүң көрбөсө, жок дегенде акылың менен намаз оку деген. Мен рүкү кылып жатам, мен сажда кылып жатам деп намаз окуш керек. Аллах субхана таала намазды тургуза турган болсо эле баардыгын иншалла берет. Biz namazı turguzgan себептен Азамат байкебизге эле керек эмес акырет. Акырет мага дагы бардык ушул жерде отурганга, бүткүл ааламдагы адамдарга керек да. Biz өзүбүздүн амалыбыз менен, намазыбыз менен, Кур'ан окуушубуз менен, орозо тутканыбыз менен кирбейбиз. Алланын меримдүүлүгү менен киребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бирөө бир иш кылат дейт, Аллах субхана таала ошол ишине наразы болот дейт. Ол билбейт дейт. Аллах таала бирөө бир инсан жакшы иш кылат дейт, Аллах таала ошол сени бейишке киргизип коет. Ал бирок аны билбейт дейт. Ошол үчүн иншалла баарыбыз аракет кылалы иншалла.
Алла субхана тағала барлығына разы болған болсын. Алла тағала қабыл қылсын. Азамат Байматов байкебізге де Аллах тағала Аллах разы болсын. Өзі келе албай қалып тұр машалла. Бізді бүгін шақырдыла иншалла. Şu жерде орын жатқан мұсылман бір туғандарымыз Алла субхана тағала шифа берсін. Аллах тағала бұл дүние және ақиретте бақытты болсын. Аллах тағала күш қуат берсін. Алла субхана тағала жеңілдік берсін. Аллах тағала өзінің немесін, мәселесін шешіп берсін иншалла. Аллах тағала барыңыздарға иншалла денсаулығыңыздарға, өміріңіздерге, үй бүлеңіздерге Алла тағала берекесін берсін. Рамазан айында орнына шифа таба албай жатқан мұсылман туғандар болса Алла субхана тағала шифа беришке Алла тағала тауфик берсін. Барды жана ораза айында Аллах тағала дуаны қабыл қылады дейді. Бірде иншалла дуаны бола береді. Алақандай жайып, сіз намаз оқысаңыз дағы намаз дуа қыла беріңіз. Машинада кеттасызбы, жөнлеп отырасызбы, тұрасызбы, қайсы жердегі неме қылды, Алла субхана дуа қылады. Алла тағала дуаны қабыл қылады. Азыр парда жоқ, ораза айынан шығып кеткенден кейін парда болып қалады туғанда. 70 парда пайда болады. Аны парданы кешіш қиын, одан өтіш қиын. Ал Рамазан айында иблистерді Алла тағала пардаларды алып қойған ай азыр. Ал барды иншалла дуа қыла тұрамыз, дуасы қабыл болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, атесін ақ болса дағы оразадан кейін оз ашқаннан дуа қылса мен қабыл қыламын дейді. Ошо үчүн иншалла Алла тағала ошол Рамазан айында оразанын урматына Алла субхана биздин курбанчылыгыбыздан урматына Алла субхана тағала билип билбей кылган күнөөбүздү кечирсин. Асмандан келген, жерден келген балайдан сақтасын. Алла тағала құр долматтан сақтасын. Алла тағала динсіздіктен сақтасын. Алла тағала орудан сақтасын. Айықпас орудан сақтасын. Алла тағала жеңіл орудан да сақтасын. Алла тағала барға иншалла жүректеріңізге, денсаулықтарға Алла тағала шифа берсін. Алла тағала көре албай жатқан мұсылманды Алла тағала бұл жарықтықты көрішке Алла тағала тауфик берсін. Аллах тағала барыңызға иншалла иманды, ихластуу ата-эне жана бала чака берсин. Аллах тағала зуриятыбызды, бала чакабызды жаман көздөн, жаман сөздөн, жаман дин душмандарынын тарбиятынан Алла тағала сактасын. Алхамдулиллахи раббил аламин. Разıytu billahi islami dinen ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rızıkna şefaata yevmel kıyamet. İnneke la tuhmiyat bi rahmetike erhamer rahim. Bir kolunuzga kıramazsınız. Ошо отурган кыргыз элиме туугандарга жалпы оразалар кабыл болсун, жалпы денсаулыкта аманчылыкта болгула. Орундарга Алла Таала шифа берип айып кетиңиздер. Ушул кайрымдуулук фондунун жамаатына бардыгына ыраазычылык, ушу отурган элдердин атынан ыраазычылык билдиребиз. Аман эсен ден-соолукта болушун жамаат. Ушул жолу шыдыр болуп аман эсен жетип барыштыңыз Бишкекке. Аманчылыкта болула. Рахмат. Азыр айтып отурасыңар, элим барсынбы фондун аябай көп эле угуп жүрөбүз. Анан алардын ушундай результаттарын, жыйынтыктарын көрүп отурабыз. Аларга да чоң рахмат, сиздерге дагы Азаттыкка чоң рахмат. Бардыңарга ишиңерге ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Чектеген максатыңарга жеткиле. Ушу майыптуулугу бар адамдар, силердей эле башка эле адамдардай адамдар. Ошон үчүн биздин бүт майыптуулугу бар адамдардын атынан чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Чеңиздер менен урматтуу мусулмандар туугандар, биринчи кезекте баарыңыздардын туткан оразаңыздар кабыл болсун. Аллах Таала ошол Рамазан айында бардык мусулман бир туугандарыбыздын кылган ибадаттарын, окуган намаздарын, кылган амалдарын кабыл кылган болсун. Жана да ушундай кылган соо иштерин дагы Аллах Таала кабыл кылган болсун. Экинчи кезекте мына ошол кайрымдуулук фонду жана анын жетекчиси Азамат Байматов ийгисине дагы терең ыраазычылык билдирип коелу. Бул фонд тууралуу же болбосо ошол Азамат Байматов тууралуу
mal bolsun, baş bolsun, uzun berekeli aş bolsun, uzun ömür жаш bolsun deyт. Егер оғыл болсын, келедеген doğrusu болсын. Халық орнында болсын, хан тақтасында болсын. Қарашаның доғаттан сақтасын, ханның қасабынан сақтасын. Қараша деген бұл чет мемлекет. Мына ошонун доғатынан, ошолордун қастығынан сақтасын деген сөз. Ашөзүлүк тоодон сактасын, айкырып тийген жообун сактасын, акылга тосулган сактасын, адам өлгөн жолдон сактасын. Эл тынч болсун, эмгек кайнап турсун, береке жайнап турсун. Бар болуңуздар. Узак кишилер, мына Орозондун урматы ушундай бардыгыбызды чогултуп атат уш жерге. Бул да болсо бизге болгон бир жакшы Аллахтын берген неаматы. Көптөн бери мындай чогул элек болчук негизи. Мына азыр көрүп мен сиздерди аябай кубанып атам. Себеп дегенде бир көрүнгөн, учурашып, колунан бир пияла чай ичкен же оозунан бир жакшы сөз уккандан кийин ошол адамды кайра көрүүгө сагынып куштар болуп калат экенсиң. Азыр сиздерди мында көбүңүздөрдү тааныганыма өтө сиздерди көрүп кубанып атам. Бүгүнгү бар адамдар эртең жок болуп атат, кечээ күнгү бар адамдар бүгүн жок болуп атат. Кудай таалам ошо бүгүнгү күнү сиз биздерди бар кылып бастырып, Кудай өзүнө шүгүрчүлүк келтирип, ушундай эң улуу күнү ооз ачырып, Кудайга сыйынтырып койгонуга чексиз шүгүрлөр болсун. Мына сиздердин келип ушул жерге катышып отурганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары ушул жерде ооз ачырганга себепчи болгон бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах таалам бардыгыбызга ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Ошо узун өмүрдүн ичинде берекелүү жашоо берген болсун Кудай таалам. Ошо берекелүү жашоо менен биргеликте Аллах таалам өзүнө сыйынуучулардан кылган болсун. Кудай таалам мына азыр Билал таксыр айтып кетти, бизди жараткандан максат бул дүйнөгө келгенден максатыбыз Кудай таалага кулчулук кылуу. Эгер биз кул болбосок, кулчулук кыла албасак, анда бул жашообуздун пайдасы бизге эртең өткөндөн кийин жок болуп калат экен. Бул жашоо кече жигит элек орто жаш болду, кече орто жаш элек, эртең картаябыз. Картайгандан кийин кылчабатты карасак, жигиттигибизди элестетебиз, бирок кандай экенин билбей калабыз. Ал күн 100 жыл жашасак дагы бир күндө өтүп кетет экен. Ошон үчүн мен сиздерге кааларым, намаз окуй элегибиз, намаз окуйлу, орозо кармай элегибиз, бир күн да болсо орозо кармап калайлы. Себеп дегенде 3 күн аралыкта орозо күнү 3 күн калды. Ошол Кудай таалам бүгүн 70 000 парданы ачып бизди сурагыла мен берем деген убакта сурап калалы. Эртең пардалар жабылгандан кийин Билал таксыр айткандай, анда кеч болуп калат. Биз бир топ кыйынчылык менен дуаларыбыз кабыл боло турган күн болуп калат. Бүгүн түздөн түз дуаларыбыз кабыл боло турган күн. Аллахтан сурайлы, муктаждыгыбызды бендеге көп кайрылбай, Кудайдан көбүрөөк сурайлы. Анан бендеси биз жөн эле себепчибиз. Кудай таалам бизге берсе, бирөөлөргө бере алабыз, бербесе биз деле өтө муктаж адамбыз. Ден соолугу барлар деле, жоктор деле. Ошон үчүн бардыгыңыздарга ден соолук тилем, тынччылык тилем. Келгениңиздерге Аллах разы болсун. Сиздер дагы бизден разы болуңуздар. Азамат Байматов келем деп атып жанагы айтып атабыз, тилекке каршы келе албай калды. Эгер бизден кеткен кемчилик болсо фонддун атынан кечирим сурайм бардыгыңыздардан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Allah'ım bilip ve kılan kılıyoruz geçir ya Allah'ım. Ya Allah'ım asmandan girgen yerden gelgen balaydan sakta ya Allah'ım. Ya Allah'ım korlanmaktan sakta ya Allah'ım. Ya Allah'ım dinsiz yaşadan sakta ya Allah'ım. İslam dinin bereketini ver ya Allah'ım. Ya Allah'ım şu Kur'an-ı Kerim'den okulan ayetlerini ya Allah'ım soğuğunu ya Allah'ım. Bütkül ötüp etken Müslüman bir tonlara hadiye aldı ya Allah'ım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gaydanan iblisine sahabalarına hadiye aldı ya Allah'ım. Ya Allah'ım, ya Allah'ım şu Kur'an-ı Kerim'den tevhidleri olun ya Allah'ım, iman, ihlas ver ya Allah'ım, barızı ya Allah'ım. Ya Allah'ım, oruç yatkanlarga şifa ver ya Allah'ım. Ya Allah'ım, karından kurtuluşa tevfik ver ya Allah'ım. Ya Allah'ım, İslam dinine ilkilal yatkanlarga ya Allah'ım, özün tevfik ver ya Allah'ım. Ya Allah'ım, şimdi ihsan kıl oturan ya Allah'ım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in canından Firdavs beyişinden ya Allah'ım, özün oğuzun aşırı ya Allah'ım, özün ihsan kıl ya Allah'ım. Ya Allah'ım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toyuna bazı karışka tevfik ver ya Allah'ım. Ya Allah'ım, şunca ya Allah'ım, özüme muhtaç olan insanlara oturat ya Allah'ım. Ya Allah'ım, Allah'ım ayağında özün geçti ol ya Allah'ım. Özün geçti ol ya Allah'ım, özün şifa ver ya Allah'ım. Ya Allah'ım, niye yüyü çok olsa ya Allah'ım, yüyü mümkün ver ya Allah'ım, yüyü buluştu ya Allah'ım. Oruç yatkan bir yere oruç yatkan olsa ya Allah'ım, özün geçti ol ya Allah'ım, şifa ver ya Allah'ım. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban nar. الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.